Урматтуу Алмазбек Акынжанович, Кадамжай району жана Баткен району менен элдер менен жолугушуп келдим. Азыркы учурда 6 айдын жыйынтыгы менен Кадамжай районуна 14 соц объект кирди титулдүү тизмеге. Андан тышкары асфальт төшөө иштери өтө кызуу жүрүп жатат. Элдин атынан, жеке өзүм атынан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана генерал Камчыбек Кыдыршаевичке министрлер кабинетине терең ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда эң маанилүү маселе Кадамжай районунда урматтуу Алмазбек Акынжанович, маданият үйлөрүн реконструкция кылуу өтө зарыл болуп турат. Андан тышкары кээ бир калктын саны көп жайлашкан айыл аймактарга жаңы маданият үйүн куруу өтө зарыл болуп турат да, элдин талабы азыркы учурда маданият үйлөрүнө көп бурулуп атат. Ушу боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз, андан тышкары бизде Алмазбек Акынжанович, өзүңүз билесиз, Кадамжай районунда кошуна Өзбекстан мамлекетинин газынын турбалары өтөт. Андан тышкары Кадамжай шаарында бар, Айдеркен шаарында газ бар, Актурпак айыл аймагында кыргыз газга тиешелүү газдын месторождениясы да бар да. Ушул мезгилде газ иштетилбей турат. Кээ бир айыл өкмөттөр бар, газ тартып, элди газ менен камсыз кылып бере турган Бирлик айыл аймагы бар. Андан тышкары Молдонияз, Орозбеков, Исхак, Болотхан айыл аймактарында газ тартып, элди газ менен камсыз кылсак болот да. Газпромго сөзсүз түрдө биз кайрылышыбыз керек. Газ болгондон кийин биз элди газ менен камсыз кылышыбыз керек. Эл да кайрылды. Эми кышта келатат, көмүрдүн баасы кымбат болуп атат. Элди газ менен камсыз кылып берсек, мамлекетке да акча түшөт. Эл да мындай жаркын, жакшы жашап калат да. Андан тышкары Алмазбек Акынжанович, бизде өзүңүз билесиз, Кадамжай району агрардык аймакка карайт. Бир топ айылдар дыйканчылык менен жашайт да. Сөзсүз түрдө биз баягы элге суга сууларды жеткирип шарт түзүп беришибиз керек. Бул боюнча да протоколдук тапшырма берсеңиздер, анан Кадамжай районунда бир топ мектептер STEM грантка, ремонтко, капиталдык ремонтко чатырларын алмаштырганга кайрылышты эле. Ошо Кадамжай районунда арасында Айдеркен шаарында Маканов атындагы орто мектеп бар. Ал Айдеркен шаарында 6 ай кыш болот. Мектептин чатырыны сөзсүз түрдө алмаштырыш керек экен да. Ушу боюнча бир топ мугалимдер, ата-энелер кайрылды эле. Кадамжай районундагы бардык ошол STEM грантка жазган мектептерди мындай тиешелүү мекемелерге айтып, ошону чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Урматтуу төрага, мен айткан маселелер боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз, рахмат.